Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hurmattуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрим, ырайымы жана берекеси болсун. Мына жараткан Алла Тааланын жардамы менен, жакшы адамдардын ак батасы менен бир топ 2014-жылдан мына бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтерге жеттик. Ушул Алла Тааланын берген белеги, жакшылыгы, неематын сиздер менен бөлүшкөндү мен туура көрдүм. 2014-жылга чейин биздин муфтият курулгандан бери, эгемендүүлүктөн бери муфти алымдар кеңешинин төрагасы болуп келген. Бирок ушул башкаруу системасындагы эң биринчи алгачкы реформа болуп эсептелинет. Мына алымдар кеңешинен муфти өзү баш болуп, бардык 9 казы менен алымдар кеңешинин мүчөлүгүнөн чыгып, алымдар кеңеши өз алдынча көз карандысыз муфтияттан жогорку орган болуп эсептелип, муфти эч качан 2014-жылга чейин отчет берип келген эмес алымдар кеңешине. Эми 2014-төн баштап жыл сайын Кудайга шүгүр, мына Алла Тааланын каалоосу менен мен отчет берип, муфтият чогуу бардык структура менен биз отчет берип келатабыз. Отчетубуз Кудайга шүгүр ушул күнгө чейин жакшы, эң жакшы, канааттандырарлык деген бааларды алып келдик. Ошондой эле борбордук текшерүү комиссиясы мурда коомдук бир башталышта иштеп келген болсо, азыр 2014-төн бери булар өзүнчө көз карандысыздыгы толук камсыздалып, муфтияттын бюджетинен да буларга айлык каралып, мына биздин бул дагы эң чоң башкаруу системасындагы болгон реформаларыбыздын бири.